Президент Садыр Жапаров 28 сентябрда Берлин шаарында Германиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугушту. Мамлекет башы жолугушууга келген мекендештерге ыраазычылык билдирип, иш сапарынын алкагында пландаштырылган иш-чараларга, ошондой эле өлкөдө жүргүзүлүп жаткан реформаларга кыскача токтолду. Берлиндин борборундагы Кыргызстандын элчилигинин аймагында орнотулган айкелдин маанисин белгилеп, Садыр Жапаров улуу Манас эпосу кыргыз элинин жалпы тарыхын, каада салтын жана үрп-адаттарын камтыган тарыхый баа жеткис булагы болуп саналарын белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарынын жылуулук электр борборунун күз-кыш мезгилдерине карата даярдыгын текшерди. Ал тааныш учурунда көмүр кампасына жана металл сыныктары топтолгон жерге барып, энергетика министрлигинин жетекчилигине бир катар тапшырмаларды берди. Акылбек Жапаров буга чейин жылуулук электр борборуна барганда бардык топтолгон металлды демонтаждап, жылуулук электр борборунун аймагын иретке келтирүүнү тапшырган. Ошондой эле ал күз-кыш мезгилине даярдык көрүү боюнча иш-чараларды толугу менен жана бекитилген мөөнөттө аткарууну көзөмөлгө алуу керектигин кошумчалады. Ошто уюшуп алып, ири суммада пара талап кылган милиционерлер аныкталганын, алардын бири кармалып, үчөөнө издөө жарыяланганын бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, Ош шаардык милициясынын 4 ыкчам кызматкери Ош облусунун тургунун зордуктоого айыптап, кылмыш ишин козгойбуз деп коркутуп, 400 000 сом талап кылышкан. 25 сентябрда бул акчанын алгачкы 100 000 сому берилип жаткан учурда ортомчу киши кармалганын, ал аркылуу милиционерлерден бири колго түшүрүлгөн. Кармалган милиция кызматкери атайын кызмат тергөө абагына 2 айга камакка алынды. Калган үчөөнө 28 сентябрда соттун чечими менен камак чарасы сыртынан аныкталып, издөө жарыяланды. Бишкекте мурдагы мугалим $20 000 алдамчылык кылууга шектелүүдө. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, быйыл август айында Бишкек шаарынын тургуну милицияга кайрылып, анын унаасын алдоо жолу менен ээлеп алган чала тааныш адамга чара көрүүнү суранган. Маалым болгондой, ал июлда ишенимге кирип, алдамчылык жолу менен аз убакыт ичинде төлөп берүүнү убадалап, $20 000 Kia Sportage унаасын алган. Бирок шектүү унааны үчүнчү жактарга кайра сатып, изин жашырып кеткени белгилүү болгон. Аталган факты боюнча алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүүнүн натыйжасында мурдагы мугалим Бишкектен кармалып, соттун чечими менен 2 айга камакка алынды. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Ош облусуна жасаган жумушчу сапарынын алкагында номер 5 тергөө абагынын шарты менен таанышты. Бул тууралуу аталган институттан билдирди. Имарат 19-кылымдын соңунда курулган. Бул жерде убагында Курманжан Датканын уулу Камчыбек кармалып турганын мекеменин кызматкерлери айтып беришкен. Тергөө абагында 500 орун бар. Акыйкатчы келген учурда 367 адам кармалып турганы айтылды. Жаманбаева 4 орундуу камерада 8 киши камалып жатканына күбө болгон. Акыйкатчы институту камераларынын болуп, имараттын эскилиги жеткенин белгиледи. Балыкчы Кочкор темир жолдун курулушу кызуу жүрүп жатат. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан маалымдады. 2022 жылы пландалган 5 чакырым темир жол толугу менен курулуп бүткөн. Жумуштар толугу менен Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын өздүк каражатынын эсебинен аткарылган. 2023 жылга 15 чакырым курулушу пландалып, анын ичинен 11 чакырымы даярдалып бүттү. Калган 4 чакырымында иштер уланууда жана белгиленген мөөнөттө бүткөрүлөт. Мындан тышкары даярдалган жолдо темир бетон шпалдарын, рельстерди төшөө жүргүзүлүүдө. Курулуш иштерине жалпысынан ишканадан 85 жумушчу жана 26 атайын техника тартылган. Быйылкы Азия оюндарынын чемпиону дзюдочу Эрлан Шеров бүгүн Бишкекке кайтып келди. Спортчуну Манас аба майданынан ата-энеси, достору жана спорт тармагынын өкүлдөрү тосуп алды. Дзюдо боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын мүчөсү Эрлан Шеров 26 сентябрда Кытайдын Ханчжоу шаарында өтүп жаткан жайкы Азия оюндарында алтын медаль тагынган. Ал 90 кг салмак даражасында финалда өзбекстандык Даврат Бобоновду жеңген.